24 январь. Башкаларга кызмат кылсак, Иса биздин камыбызды көрөт. Иса муну билип аларга: "Силер эмне үчүн наныбыз жок деп жатасыңар? Дагы эле түшүнө элексиңерби? Дагы эле биле элексиңерби? Дагы эле жүрөгүңөр таш боюнчабы?" деди. Марк 8-бөлүм 17-аят. Иса бир нече нан жана балык менен эле 5000 адамдын, андан соң 4000 адамдын курсагын тойгузгандан кийин шакирттери өздөрүнө жетишээрлик нан албай кайыкка түшүп бир жакка жөнөшкөн эле. Анан алар жолдо жээрге тамагы жок калганы жөнүндө сүйлөшүп жатышканда Иса: "Силер эмне үчүн наныбыз жок деп жатасыңар? Дагы эле түшүнө элексиңерби?" деген. Марк 8-бөлүм 17-аят. Алар эмнени түшүнө алган эмес эле. Алар тамак аш эмне себептен артып калганын, башкача айтканда, алар башкалар үчүн кам көрсө, Иса алар үчүн кам көрөрүн түшүнбөй калышкан эле. Ошондуктан Иса аларга мындай деген: "Мен 5 нанды 5000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет толду эле?" деди. Алар ага 12 дешти. Ал эми 7 нанды 4000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет толду эле? 7 дешти. Ошондо Иса аларга: "Кантип түшүнбөйсүңөр?" деди. Марк 8-бөлүм 19-21 чейинки аяттар. Алар эмнени түшүнбөй калган эле? Артып калган тамак аштын маанисин. Артып калган тамак аш кызмат кылгандар үчүн калтырылган эле. Керек болсо, биринчи жолу 12 шакирт тең элге кызмат кылганда, аягында 12 себет толтура тамак аш бир шакиртке бир себеттен артып калган эле. Марк 6-бөлүм 43-аят. Экинчи жолу кызмат кылышканда, молчулукту жана токчулукту билдирген 7 деген сандагы себет артып калган эле. Шакирттер эмне үчүн муну түшүнгөн эмес? Иса алар үчүн кам көрөрүн эмне үчүн байкашкан эмес? Исаны эч качан карыз болуп калбаарын түшүнүшкөн эмес. Сиз жашооңузду башкаларга кызмат кылууга арнасаңыз, сиздин өзүңүздүн муктаждыктарыңыз толтурулат. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Филиппиялыктар 4-бөлүм 19-аят.